4-may. Туура эмес ниеттин коркунучтуу кесепети. Же теңир кайра бериш үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди. Анткени бардыгы андан ал аркылуу жана ал үчүн ал түбөлүк даңталсын. Римдиктер 11-бөлүм 35-36 аяттар. Качан баш ийүү аркылуу ыраазычылык билдирүү кооптуу болуп саналат? Бул көбүнчө карыз болууга байланыштуу. Мисалы, караңызчы, Кудай сиз үчүн канча нерсе жасады. Буга ыраазычылык иретинде сиз ага көп нерсе жасашыңыз керек эмеспи? Же сиз оңолгонуңуз үчүн жана колуңузда болгон бардык нерселер үчүн Кудайга карызсыз. Мунун бардыгы үчүн сиз ага эмне жасадыңыз? Мындай ниет тууралуу эң аз дегенде 3 көйгөй бар. Биринчиден, Кудайдын бизге берген ырайымынын акысын төлөп берүү мүмкүн эмес. Бул нерсе менин колумдан келет деп ойлонбой эле коелу. Анткени Римдиктер 11-бөлүм 35-36 аяттарда теңир кайра бериш үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди? Жообу эч ким. Анткени бардыгы андан, ал аркылуу жана ал үчүн ал түбөлүк даңталсын. Ага эч нерсе кайтарып бере албайбыз. Анткени бере турган нерселерибиздин бардыгы, анын ичинде бардык аракеттерибиз да ага таандык. Экинчиден, бизге көрсөткөн бардык ырайымды кайра төлөп бергенге жетиштик дейли. Бирок бул аркылуу ырайымды соода келишимине айлантып жатпайбызбы? Эгер биз ага кайра төлөп бере алсак, анда бул ырайым болмок эмес. Эгер бирөө сизди өзүнүн сүйүүсүн көрсөтүү үчүн кечки тамакка чакырса, анан кечки тамак аяктаганда сиз аларды кийинки жума тамакка чакыруу менен бүгүнкү тамактын акысын төлөп берем десеңиз, анда сиз алардын ырайымын жокко чыгарып, соодага айланткан болосуз. Кудай өзүнүн ырайымынын жокко чыгарылышын каалабайт. Ал анын даңкталышын каалайт. Эфестиктер 1-бөлүм 6 аят, 12 аят жана 14 аят. Үчүнчүдөн, ыраазычылык билдирүү үчүн гана баш ийсек, анда Кудайдын келечектеги ырайымына ишенүүнүн маанилүүлүгүн жоготкон болобуз. Ыраазычылык бул буга чейин берилген ырайымга кайрылып ыраазычылык келтирүү. Ишеним келечекте убада кылынган ырайымды күтөт. Бул 5 мүнөттөн кийин же 5 кылымдан кийин ишке ашабы үмүт үзбөйт. Ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашарынан шектенбөө. Еврейлер 11-бөлүм 1 аят. Келечектеги ырайымга ишенүү баш ийүүгө түрткү берет. Бул адамзаттын Кудайга баш ийүүдөгү жакшы сапатын сактап турат. Баш ийүү бул Кудайга кайтарып төлөп берүү эмес. Бул аркылуу ырайымды соодага айлантууга болбойт. Баш ийүү мындан да көбүрөөк ырайым, келечектеги ырайым үчүн Кудайга ишенүүдөн келет. Муну менен бирге Кудайдын сүйүүсүнүн жана күчүнүн чексиздигин даңазалайт. Ишеним кайда барбаган сени менен болом деген убадага таянат жана баш ийүү менен жерди ээлеп алууга тобокел кылат.